Ошондуктан ислам дини ошондой чоңдордун, бийлик башчыларынын кемчиликтери болуп калган болсо, ошолордун оңдоо жолун жанагындай жол менен, жогоруда айтылган жол менен иретке келтирген да. Ушактабастан, жамандабастан тактап алып, маңдайына барып, кеңешип, жакшы сөз менен айт, жеткир деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи имам Ахмадтын муснадында келген хадисте айтат, ким өзүнүн башчысынан бир туура эмес иш, ката иш көрүп калган болсо, аны жарыя салып ачык айтпасын дейт. Анын колунан алып өзүнчө барып айтсын дейт. Кабыл кылса жакшы, кабыл кылбаса өзүнүн милдетинен кутулду деп атат. Усама ибн Зейд деген сахабага, Бухари Муслимден келет. Кээ бир адамдар Осман разияллаху анхуга каршы чыккан. Билесиз, Осман разияллаху анху бул 3-чү халифа. Абу Бакр, Умардан кийинки эң жакшы сахаба. Бул ахли суннаны бир ооздон кабыл алган ой менен. Бейишке бара турган сахаба. Пайгамбарыбыз бейишке барат деген сахаба да. Ошонун бийлигине да наразы болгон адамдар чыккан да. Элестетип көрүңүздөр, ошондой сахабанын бийлигине наразы болгон адамдар ошол убакта чыгып атса, биздин заманда кантип чыкпак, чыга берет наразы болгон адамдар. Анткени адамдардын аң сезими, түшүнүктөрү ар кандай, кээ бирөсүнүн максаттары ар кандай болот. Анан бирок да баары тең эле күйүп аткан адам деп чыга берет да. Мына ошол эки сахабага ошентип сын пикир айтып атып, башаламанды уюштуруп атып, акыры эмне менен бүттү? Ошол сахабанын өлүмү менен бүттү да. Ушундай ушактарды таратып атышып, ушундай сын пикирлерди жок айтып атышып, бара ошентип атып, Мадинанын сыртындагы элдердин оюн пикирин бузушуп, ошолор чогулуп келип, Осман радияллаху анхуну курчак алып, анан акырында канын төгүп тынчты. Мына ошондон кийин чоң фитналар, чоң ызчуулар башталды ислам тарыхында. Андан кийин көптөгөн кан төгүүлөр, көптөгөн уруш талаштар башталды. Башы мына ушундай жаман нерсе менен баштаганда, жана туура эмес чакырыктылардын айынан башталган да. Баары тең ушундай урам менен бул жакшы саясат жүргүзбөй атат, өзүнүн жакындарын коюп алды, тигилерге зулумду кылып койду деп, азыркы айтылып аткан сын пикирлерди айтып ушундай каршы чыгышкан да. Анан ошол сахабага сын пикир айтып аткан учурда Усама ибн Зейд деген сахабага келип башкалар кайрылат да. Эмне сен Османга барып айтпай атасың, насаат кылбайсыңбы, айтпайсыңбы, оңдобойсуңбу деп кайрылып келгенде, ал киши айткан да, жакшы эреже кылып. Эмне мен аны менен барып сүйлөшүп айткан сайын силерге угузуп турайынбы деген да. Кээ бир адамдар бар го, кылган ишин угузуп менен монтуп атам, тигинтип атам, ал сахабалардан болгон эмес. Ал айтты, мен ооба сүйлөштүм деди, бирок мени менен анын ортосунда. Кээ бир риwayatта мен жашыруун сүйлөштүм деди. Мен кандайдыр бир нерсенин эшигин ачкым келбейт деген. Мындайча айтканда, Ибн Хажар рахимахулла айткандай, бул баягы мусулман башчыларына элдин алдында ачык сын пикир айтуу, жамандыгын эшигин ачкым келбейт деп айткан дейт да. Анткени элдин алдында жамандай берсең, элдер аны жаман көрө берет. Анан ошентип башаламанды кетет да. Ошондуктан Абдуллах ибн Укейм деген табиин киши болгон да. Ошол киши мынтип айтканда, мен Османдан кийин, сахабаны айтып атат да, Осман разияллаху анхудан кийин эч бир халифанын же болбосо эч бир адамдын өлүшүнө жардам бергим келбейт деген да. Анан жандагылар таң калып турат да, эмне сиз ушу Османдын өлгөнүнө жардам бердиңиз беле дегенде айтат да, мен адам баласынын кемчилигин айтып берүүнүн халифанын өлүмүнө жардам берүү деп эсептейм деген да. Көрдүңүздөрбү? Кемчилигин айтып, катасын айтып берген элдин алдында адашкандар. Анан элдин ою өзгөрүп, анан чогулуп келип, натыйжасында ал сахабанын каны төгүлүп атат да. Мына мындай көрүнүштөр аябай тарыхта көп болгон. Ошондуктан ар бир адам өзүн сакташ керек, өзүн тыйыш керек, тилин тыйыш керек. Анткени ар бир сөзүнө жооп берет. Бирөөнүн өлүмүнө себепкер болуп калган болсо, ошого да жооп берет. Түзмө-түз болбосо да. Мисалы, бирөө башаламандыкты баштап, мусулман башчысына каршы үндөп, анан көтөрүлүш чыгып, кагылышуулар болуп, кан төгүлдү дейли. Анан мусулмандар өлдү дейли кагылышып атып. Мейли билик тараптан болобу же жөнөкөй карапайым эл тараптан. Ошого ким себепчи болсо, ошол адамдын өлүмүнө себепкер болот мусулмандар. Ошого жооп берет. Бул өтө коркунучтуу. Мусулмандын каны деген оңой эмес. Өтө оор. Ошондуктан Алла Таала Куранда ачык айткан. Кимдеген мусулман адамды атай эле өлтүргөн болсо деп атат. Атай эле өлтүргөн болсо, ал ошо тозокто маанисинде узак убакыт бою калат. Узак убакыт бою калат деп атат. Алла Таала ага карыш кылат, жана Алла Тааланын ага ачуусу келет деп атат. Жана ага улук чоң азапты камдап коет деп атат. Өтө коркунучтуу. Мына